кыйын күндөрдү өткөндө биз кандайдыр бир максат койгонбуз. Мамлекеттин келечеги үчүн. Саясатта жараткан буйруганча болобуз. Аны биз билбейбиз, жараткан билет. Азыркы учурда 4 балам бар. 2 уул 2 кыз. Эң татаал маселе бул кадр саясаты. Кубануу анан сүйүнүүчү татакы болгон жок. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бир кандайдыр бир тирешүүлөр, жакшы эмес адис болсом дагы бул тармакта, бирок мен жакшы уюштуруучумун, сындагым келбейт. К нам часто обращаются будущие мамочки. Можно ли лечить зубки во время беременности? Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки. Но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Ак келет бирөөсү сынбайт чыктыңыз. Чыкканда ушуну кылам деп эмнени ойлодуңуз? Чыкканда ушуну кылышым керек деп. Абакта отургандар көбүнчө чыкканда жөө басам дейт экен да. Керек болсо ушу ошко деле жөө басып кетет элем депчи. Эмнени каладыңыз? Абактан чыкканда негизи мен Кыргызстандын тоолоруна бир саякат жасайм деп ойлонгом да. Тоолор сагындыңызбы же тоолор? Албетте, абдан. Бирок эми азыр барып атам, бирок Кыргызстандын баардык тоолорун, кооз жайларын айланам деген бир кандайдыр бир тилек бар эле да, бирок баардыгын айлана алган жокмун. Азыр пландаштырып жатам, буюрса ошол ирет менен ушундай бир Кыргызстандын ар бир жайын бир барып зиярат кылсам деген оюм бар. Замир экөөсү да алып алыңыз, Замир. Жакшы. Негизи Кыргызстан абдан кооз. Анан жаратылышы, суусу бир керемет. Бейиштин төрү да. Талант мырза, ушунчадан уламчы жөн эле саясаттан кетип эле, үй бүлө акырал менен, ата эне менен тынч эле жашайынчы. Балким бир бизнесимди кылып коюп деген ой болгон жокпу сизде? Жок. Андай ой болгон жок. Негизи күрөшкө тойбогон батырдай эле кайра эле саясатбы. Бул саясий процесстер да. Туура. Кээ бир саясатчылар ушинтип айткан учурлар болгон. Биз саясаттан сырткары эле бир окат кылсак болот, колдон келет негизичи. Бирок ички өзүңдүн ички туюмуңда бир ой максаттар бар да. Мен ошол кыйын күндөрдү өткөндө биз кандайдыр бир максат койгонбуз. Мамлекеттин келечеги үчүн. Артыбыздан бир жакшы сөз, жакшы тарых калтырайын деген ой максатта. Анан эми жарым жолдон кайткан болбойт деп ойлойм. Кандай болбосун, биз саясатта жараткан буйруганча болобуз. Аны биз билбейбиз, жараткан билет. Эң негизгиси бизде жакшы мындай да келечек бар. Биз аркабыздан ушу жаштарга, мамлекетибизге, элибизге дагы бир жакшы өзүбүздүн топтолгон потенциалды, тажрыйбабызды бир керегин тийгизели деген максат менен саясатта жүрөбүз. Негизги максат ошол. Анан кандай болот, эмне болот, биз аны айта албайбыз. Негизи анын бир жараткан, анан тарткан жүрөбүз деп ойлойм. Талант мырзанын баардыгын эле туурап даярдап алдык. Аябай Саңа рахмат, жардам бергениңиз. Пияз сыртканыңызга. Негизи калактан ушундай бүт бар деп ойлойт, мага пиязды берип тура дешет да, ыйлатып коюшат мени. Анан баардык эле канча жашта болбойлу биз баары бир бала бойдонбуз да. Анан мен деле таласта чоңойгон кызмын. Апамдын ушул эшикте бир казаны бар болчу. Анан нан жабат эле да. Сары май менен жейт элек, же болбосо кыймак менен жейт элек. Анан менде мындай суроо жаралды да. Ушул апаңыздын жапкан нанын сагындыңызбы? Кандай нан жабат эле? Азыр эстесем мындай жакшы сезимдер аябай пайда болот да. Негизи айылда ушундай да. Айылда мал чарбачылык менен анан отун алып келебиз. Анан апабыз ар эки күндө бир жолунан жабат. Анан ошондой учурда
Бизде дандырга от кой дейт эле, мына күн ысып атпайбы мүмкүн ошондой ысыкта биз дагы жанагы дандырга от салып, дандырда агартат элек. Агартып анан күтөт элек, анан апам жанакысын көтөрүп келип эмеси менен нанды. Анан өзүнүн жанагы спецовка окшогон кийими бар, аны кийип, жолугун салынып, анан жанакыдан нанды жабат эле. Анан нандар чыгат, нандын бетине жанакы сары май сүртүп, муш жана даам келет да, ошол даамды дайым сагынам. Жанакы бекер айтылбаса керек, жанакы ошонтун жанакы кыргыздын ырында жанагы апам жаккан нанды сагындым деген. Чындап эле ушундай бир жыты да буркурайт да. Анан апам да өзү ошол тандын ичине кирип жабат да. Өзү да жанакындай ысыткантип карап турат элек жанында. Анан бүткөндөн кийин ысык жабылган нанга анан мычкы май деген бар эле. Сары майдан ошондон анан тууратып бир нанды. Анан сары майдан аралаштырып анан мычкып бизге анан укмуш ошол мындай даамдуу тамак болот эле да. Ушул нерселер мындай эсимде калган. Дайыма апамдын жаккан нанын сагынам. Негизи эле бардыгыбыз эле ушундай айыл жергесинде өскөн балдар. Азыр нанда көбүнчө дрожь бар да. Дрожь бул зыян, чын айткандачы. Ал эми айылда биз жанакы апам дайыма камыр турушка жасайт. Мырзалар боюнча апасына окшогон айым биздик апама окшош экен. Апама окшош бир жубайга жолуксам деп. Апаңызга окшогон жубайга жолуккансызбы? Эми апама окшош деп айта албайм, бирок өзүмө жаккан. Албетте бир эле мага эмес, мен ата энеме да жагыш керек да. Апама жаккан жолдошко жолуктум. Кайдан таанышкандыңыздар? Биз ошол айылдан эле Мали Суу шаарынан таанышып, мен окууну бүткөндөн кийин анан барып ошол Мали Сууга ошол жерден таанышып үйрөнгөнбүз. Азыркы учурда канча баланы айланып жүрөсүздөр? Азыркы учурда 4 балам бар. 2 уул 2 кыз. Улуңуз өзүңүзгө окшогондай спортто жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жатат. Сиз үндөдүңүзбү спортко? Сен спорт менен машыгышың керек. Жок, мен үндөгөн жокмун, бирок атанын милдети. Балдарга тарбия бериш, багыт бериш. Ал өзү төрөлгөндөн 2 балам тең спортко жакын. Улуу балам чоң турнирлерде дагы чыгып, мелдештерге чыгып жүрөт. Өзү ушундай режим болуп алган. Башка жака мындай жумушун таштап болсо дагы сөзсүз жумасына өзүнүн жанакы машыгуусуна барат да. Спортко жакын. Экинчи балам дагы эми аракет кылып атат. Ал 6-класста, 7-класска көчтү быйылкы жылы. Ал дагы бир диздин жол менен акырындап келатат. Эми колдон келишинче тарбиялап атабыз. Анан көбүрөөк негизги спортко кызыгуу бул адамдын өзүнүн. Эгерде алар кызыкпаса, мен аларды мажбурлабайт. Анткени спортто дагы мындай өзү каалаш керек да балдар. Кандай айтасыз? Деңиз чогултабы? Назира, эми мындай кылабыз, биз бул мындай жасалган эле татаал болбосо, мындай көрүнүшү негизи оңой тамак да. Биз май жок. Анан биз жанакы көрүп походко чыгабыз да. Тоого чыгып, эс алууларга чыкканда ушундай кылабыз. Мына биринчи муну койдун майын тизебиз. Бул май эриш керек. Мындай капталдарына дагы коюп. Мындай bundan кийин биз картошканы салабыз. Эт салбайбызбы? Жок. Картошканы тердик. Эми bunun üstünden et салабыз. О салып аткандачы? Ал майды казанга жакын салыш керек да, мондойчу. Операция эткизипчи.
тияктан аны эт түлөрүн мондай салып ортосуна. Ама майлуулардын муну капталыначы. Ушул айтылмыш кескенде ушундай кеспедик аны. Болду? Азыр. Азыр мына үстүнөн туз салабыз. Tuzlu. Boldu hem üstün. Onday olup turup. Жанагы негизи мындай иреттүүлүктү сакталаш керек да, өзү фантазия керек да менимчечи. Туурабы? Эми капустаны. Сөңгөгөн алып салалы. Капустаны жабабыз. Мынакей замандаштар көрдүңүздөр. Бардык биздеги даярдалган дүрдүйүм жашылчалар баарын бул жака салдык. Бул канча мүнөт демдеш керек тагын? Бул 40 мүнөт. 40 мүнөт, жакшы. 40 мүнөттөн кийин дагы бир аз эме болот, ал мындай. Жашылчалар жасай берели, анан мындай жагдайга карата акырын кээ бир нерселерди өзгөртөбүз да. Капаган жабабыз, казаны болду. Ушундай анан ушундай эле турат. Болду. Тийбейбиз. Өзүн бышып, өзүн жанагы ичиндеги сок бөлүнүп аралашып анан бышыш керек да. Жакшы. Замандаштар, Кудай буйрса биздин тамагыбыз 40 мүнөттөн кийин даяр болот. Эч кайда алыстабаңыздар. Таанат мырзанын колунан жасалган сонун бир даамдуу дымдама жейбиз. Мындай да, Таанат мырза бул майыбызды баштаган болом, мындай суроо пайда болду менен. Сиз бардык президенттер болгон учурларда кызматта иштеп калдыңыз. Анан өзүңүз дагы ошол инсандардын мындайча айтканда тонун кийип көрдүңүз. Кандай экен? Эл атасы, үйдө ата болуу башка. Анан эл атасы болсо, эл журттун атасы сезимдеңиз. Алачпы жолу ушул ажалдын кабинетине кирип бараткандан баштайбы. Чынында бул мындай татаал суроо да. Анткени албетте ар биринин тагдырына жаза бербейт, бирок ушул милдеттеме мага жүктөлдү да. Мен бир бул милдеттемени ушул жараткандан кандайдыр бир мага берген сыноосу деп сездим да. Ошондуктан менде көбүрөөк кубануу болгон жок. Көбүрөөк мындай кыжылат болуу көп болду да. Эми ушуну кантип аркалайм, кантип ушул сыноодон татыктуу бир аркалап майтарылбастан, чалынбастан бир ошол туңгуюктан элди кантип чыгарам деген бир ойго баттым да. Албетте кубануу анан сүйүнүч татаакы болгон жок. Анткени ал кезде ошондой бир учур болчу, татаал мезгил болчу. Колдон келишинче кызмат кылдык. Бул биринчи чоң жоопкерчилик менен. Анткени ошондой туңгуюктан чыгаруу эл аралык деңгээлде дагы бир мамлекеттин ошо нарктуулугун, бартуулугун сактап, анан жанагы элдин үмүтүн, ошол чогулган элдин үмүтүн дагы аткарып үмүт такташ бул чоң жоопкерчилик. Ошондуктан чоң жоопкерчилик менен өткүздүм. Анан сезимдер болгону бир чоң жоопкерчиликти сезүү, анан кыжалат, ичиңенчи бир кыжалат болуу. Аз мезгил болсо дагы жаңылып калышы мүмкүн да. Кандайдыр бир сенин кадамыңан кээ бир нерселер туура эмес жакка кетип калышы мүмкүн. Албетте бул багытта дагы ошол биздин жаныбызда жүргөн ошо аппараттын кызматкерлери, тиешелүү адамдар колдоп коштоп, жалпы элдин да үнүн угуп, анан жалпы элибиздин колдоосу менен ушул жагдайдан чыгып кеттик. Кандай экен, сиз жаңы жылда чыгып, бизди жаңы жылыбыз менен куттуктадыңыз да. Жаңырган жылда болуш керек го эми сезимдер. Ушул милдетти аткарып жатканда убактылуу өкмөттө атаңызга телефон чалдыңыз беле?
Атаңыз эмне деди? Элестетсеңиз, Албетте, атаңыз президент жауап атады. Апам дагы келди, атам да келди. Негизи үй бүлөнүн бардыгы кабатырланып турду да. Анан колдон келишинче мени колдоп, эми бул сыноону, бул элдин үмүтүн жакшылап аткар деп апам менен атам батасын берди. Эң негизгиси. Үй бүлөң, ата энең колдоп атса, анан кийин жалпы эл журт ошондо дагы колдоп, кубаттап турду да. Мен үчүн бул чоң күч болду. Ошол күчтүн негизинде ушул милдеттемени аткардык да. Анан ошол эменин астында чынында жаратканга кайрылып бир эле нерсени сурадым да. Мен ушул нерседен тынч аман элибиздин үмүтүн аткарып, мамлекетти ушундай туңгуюктан чыгарып кетүүгө жардам бер деп бир жараткандан сурадым. Оор учурда келдиңиз чынында. Спикер болуп турганда да ооругурлар болчу, убактылуу өкмөттө дагы президент болгонубузда да оор учурлар да. Негизи ушундай бир оор учурларда жанагы кинотасмаларда бар го, фантомастар дегендейчи, Человек-паук дегендер ушундай бир күч пайда болот окшойт да сиздечи. Сиз ошондой учурларда мындай чечимди кабыл атканда коркпойсузбу? Мисалы үчүн сизге ушуну тапшырып атканда, жок, кечирип койгула жигиттер, бул чынында эле бул чоң жүк. Бул азыр мындай бир чынында эле бир кырдаалда тизгинди кармап туруп атты айдап кетиш керек да, арабанычы. Же болбосо жолдо калып кетиши мүмкүн да. Анан ошол аттын тизгинин алып алдыга сүйрөш, бул чоң жоопкерчилик чынында эле. Күч бар сизде колдогон. Эми мындай учур качан болбосун, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт кыргыз. Эр жигит элге чеп болот дейт. Ким болбосун ушундай мамлекетибиз туңгуйукка кабыл болгондо биздин эр азаматтар ушундай жоопкерчиликти ала билиш керек да. Даяр туруш керек, Ар бир кандай жагдай болбосун биздин кыргыз ошо менен күчтүүбүз да биз. Жоопкерчиликти алып башка элдерге салыштырмалуу. Ушу туңгуюктан чыгарганга ар бир эр азамат аракет жасайт. Мына кандай событиялар болуп атат, окуялар болуп атат. Биздин элибиздин өзгөчөлүгү ошондо. Мен ойлойм, менин ордумда деле кайсы инсан болбосун ошондой бир кадамга тайманбай барат эле деген ишеничтемин. Биздин ушул Кыргызстаныбызга балким салмын кошкондор, балким дагы деле кошуп келаткандар, ажоолорубуз иштеп кеткен. Ошол инсандарга кандай баа берет элеңиз? Мына азыр буга чейинки ажообуз кирип чыгып атат Кыргызстанга. Сиздин оюңузду уккум келет да? Эми мен саясатчы катары ошолордун жүгүн көтөрүп көргөн адам катары аз убакыт болсо да мен алардын ишмердүүлүгүнө баа бергендигим туура эмес болуп калат бир жагынан. Анткени ар бир нерсе учурга, шартка жараша болот. Экинчиден, албетте, бул мамлекет башчылыктын милдетин, вазифасын аткарган адам, элдин жүгүн алган адам, эл үчүн жоопкерчилик алган адам, албетте бул жүк абдан оор. Мен сындагым келбейт. Болгону эгер сурооңузга ар бир учурда жакшы нерселер болгон да. Ар бир мамлекет башчы учурунда бир чоң жакшы жетишкендиктер болгон. Мисалы Аскар Акаевич учурунда биринчи эгемендүүлүккө ээ болуп, биз ошол мамлекеттүүлүгүбүз түптөлгөн жаңы конституция, биздин желегибиз, гербибиз кабыл алынып, анан Аскар Акаевичтин ошол эгемендүүлүктүн түптөлүшүндө анан эл аралык мамилелердин ушул түзүлүшүндө чоң салымы бар да. Негизи демократия аралча деп биз айта алып атпайбызбы азыр? Ошол демократия аралчанын дагы түзүлүшүндө албетте Аскар Акаевичтин салымы көп. Мен эми жакшы жактарын айтып атам. Ар бир мамлекет башчынын. Экинчиси Кооронбек Сарыевич үчүн да. Мына келгенде бюджетти 2 эсе көтөрдү. Чарбачылык иши болчу, ал дагы айыл өкмөттөргө чейин көңүл бурулуп, служебный машиналарды алып берилип, ушул администрированияга, ушу башкарууга дагы бир чоң өзгөрүүлөр жасалганда, колдоо көрсөтүлгөн. Андан сырткары
бюджет 2 есе көтөрүлдү. Баарыбыз билебиз. Чоң ири объектлерден Камбар ата 2 курулган. Роза Исаковна алдагы өткөн мезгилде болду. Алда сизге окшоп оор учурда кол туруп бергени өзү чоң эрдик. Мындайча айтканда урматка татыйт да. Ал кез дагы өтө оор мезгил болчу. Алмаз Шаршенович учурунда, бул кишинин учурунда дагы мен бир нерсесине баа берем. СДПК партиясынын лозунгунда бир ураны бар эле да, биз таза шайлоону камсыз кылабыз. Ушундай ураны бар эле. Ошол уранын аткарылып, вадасын аткарып, Алмаз Шаршенович учурунда ошо биометрикалык шайлоо келип орнотулду да. Баарыбыз билебиз. Тарыхта биринчи жолу ошол өз ыктыяры менен президенттикти тапшырып берди. Ири объектлерден түндүк түштүк альтернативдик жол мисалы. Бул дагы жетишкендиктер. Сооронбай Шарипович учурунда ал киши дагы келген учурда кандайдыр бир оор мезгилге келип калды. Башта ушул ичара жанакы толук бийликти колуна алуу аракети 1 жыл, 2 жыл вакыт алды. Кийин пандемия. Бирок колунан келишинче иштеп, мындай мына азыр биз көрүп атабыз, кандайдыр бир чоң жеп кетүү же бир кандайдыр бир жоготуу андайлар болгон жок да. Анан өз ыктыяры менен тынчтыкты ойлоп өткүзүп берди. Албетте бул жакшы жактары. Эми жаман жактары буну негизи элибиз билет да. Мен буга айтыштын кажети жок дейм. Болгону эгерде терс жактары болсо баарыбызга сабак болуш керек да. Балким мага дагы ошол кыска мөөнөткө болсо да кандайдыр мен дагы чекилик ката кетиргендирмин. Ага да сын пикир айтылар. Бирок кандай болбосун биз жакшы нерсени айтып, колдоп, анан келечекке карай умтулушубуз керек да. Эң чоң маселе ушунда деп ойлойм. Анда эмесе Назира азыр мына дымдалып бышып баратат тамак. Эми буга бир аз жанакындай кичине жасалгылап коюш керек да. Жана жегенде бир аз аппетитный болуш керек. Ошон үчүн мындай последний акыркы штрихтер деп коет го. Ошондуктан биз азыр ачып мындай бышарга жакын бир 5 мүнөт калганда мынтип мындай помидорлорду салабыз. Так. Мынтип салып анан мындай болгарскийди көбүрөөк ар кандай тамак, бирок мындай бир тамакты дайым жей бербейсиң го, бирок көбүнчө улуттук тамакты жейбиз. Жейт тогуна беш бармакта ийиспек, камыр тамакты. Камыр тамак, плов, манты. Ушундай бир тамактар жасайсың, анан разгрузочный дем бар. Анда жөнөкөй мындай сүт менен жасалган тамактарды. Азыр ушундай болуп атат, мына буларды салабыз дагы, салдык мына. Эми буну дагы кандай ишти жасаганга сөзсүз түрдө фантазия керек, э? Бир аз фантазия керек болгон. Анан тиги ичине салган немелер алар эрип уже эзилип кетти да. Бул 5 мүнөт жанакка салып койсо бир аз көрүп берет. Анан даамына кетирбейт да. Замандаштар, көрсөтүүбүз талатын табабыз. Атажан Назира Бердиоğlu бүгүн биздин программабыздын коногу баарыбызга белгилүү саясатчы Талант Мамытов. Талант мырза, азыркы бийликке кичине ой толгоого бөлүшө кетсек, кандай баа берет элеңиз? Мындай өзгөрүү барбы? Мындай жылып атабызбы, өзү мындай иш кылып атабызбы? Барбы жаңылыктар? Эми бүгүн көрүп атабыз. Мезгил дагы өзү татаал мезгилге туш болду да. Негизи бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бир кандайдыр бир тирешүүлөр, кризистер уланып келатат да. Бизге биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү ушул туңгуюктан бир жакшына болуп, бир жоготуусуз, жаман нерселерге, кесепеттерге дуушар болбостон чыгып кетишибиз бул өтө маанилүү. Бул багытта президентибиз тарабынан аябай чоң иш-аракеттер жасалып атат. Албетте ага деле бүгүнкү күнү оңой эмес.
мезгил татаал. Анан бүгүнкү күнү кризис дагы өзүнүн чоң кедергисин тийгизип атат. Баалар өсүп атат. Ошого жараша экономиканы да өстүрүш керек. Кандай өзгөрүүлөр болду деген суроого мен айтат элем. Эң негизгиси бүгүнкү күнү эң аяр катмарга болгон мамиле өзгөрүп атат да. Соцзащита тармагында мындан сырткары пенсия пособияга кандай болбосун эмгек майналарды мына мугалимдердикин көтөрүп ушул нерсеге жетишти да. Бирок албетте бунун баардыгы жетиштүү деп айта албайм. Дагы өзгөртөт деген дагы башка тармактарды дагы толугу менен алып кетиш керек. Бирок ага ошого жараша динамика болуш керек да. Жакшы ийгиликтер аскерий жаатта дагы болуп атат. Бүгүнкү күнү билесиңер, ушул жанакы Тажикстан менен болуп аткан жанакы кырдаалга көрсөттү биздин аскерий жаат кандай бир начар деңгээлде экенинчи. Ошого жараша убакыты менен биз чоң бир жакшы өзгөртүүгө мамлекет жете алдык да. Албетте бул багытта биринчи кезекте президенттин аракети, жүргүзгөн саясаты, мүмкүн натыйжада жакшы бир техникаларды алып келип алдык. Бул өтө маанилүү багыт да. Мен ойлойм, эң негизи ынтымак болсо, амандык болсо, акырындык менен калган мындай маселелер да чечилет деген үмүттөбүз. Жалпы ал эми парламентте биз өзүбүздүн милдетти аткарып, депутаттык элден алган милдетибизди аткарып, мүмкүн болушунча терс жагы болсо аны айтып, жакшы жакка бурганга аракет жасайбыз. Өкмөттүн, президенттин багытын, албетте, туура багытын, жалпы элди туңдуктан чыгарам, бир жакшы жашоого алып келем деген багытын парламент толугу менен колдойт. Анын ичинде биз дагы ушул нерсеге колдон келген баардык аракеттерди чогуу жасашыбыз керек. Дасыккан саясатчы катары айтсаңыз, азыркы мынакей кызмат ордулары, ошол жерде кадр маселеси жакшы эле каралып атабы? Дагы эмнелерди өзгөртсөк болот? Жаштар келсин деп атабыз, бирок жаштар деле келип атат. Ар бир учурда эң татаал маселе ошол эле мамлекет башчыга бул эң татаал маселе бул кадр саясаты. Кадрды туура барып билими бар, мына илими бар деп ала бересиң. Бирок натыйжа бербеши мүмкүн да. Канча деген кадрлар алмашты. Ошонун баардыгы мындайча айтканда кандайдыр билими бар, аракети бар, бирок мындай натыйжа бербейт да. Демек, буга адамдыктагы кандайдыр бир сапаты болуш керек да. Жан дүйнөсү менен киришип, жанакы билимин пайдаланат албетте, бирок тажрыйба да болуш керек да. Тажрыйба эл менен сүйлөшүү, мамиле кылуу, жамаат менен иштөө, өз учурунда аракет кылып, ошонун астына алуу, маселе болсо аны кабыргасынан коюп, анан өз учурунда чечүү. Бул дагы ушул кадрдан көз каранды. Президент тармак көп да, бардык тармакка ишенип коюп, бирок ар бир тармакты бул карап көзөмөлгө алып, анан ар бир нерсени карап чыга албайт. Жалпысынан тапшырма берет. Албетте аппарат издеп аркасынан көзөмөлдөйт. Бирок калган нерсе ошол койгон кадрлардан түздөн түз көз каранды да. Ошондойдо биз кадр жагынан албетте анча мынча бизде кемчиликтер бар. Аны дагы айта кетиш керек. Себеби кадр бир күндө өспөйт. Кадр өстүрүш үчүн убакыт керек. Дарага өстүрүш үчүн дагы бир убакыт менен барып жетилет да. Ошондуктан ар бир кадрларга дагы жакшы мамиле жасап, аларды өстүрүш керек, багыт бериш керек. Убакыт менен алар жакшы кадр болуп өсө алат да. Эми замат деле чечилип кетет, чечип берет деп айтыш кыйын. Анткени жагдайга учурга жараша болот бардыгы. Кадр саясатын негизи кылдат карап чечиш керек деп ойлойм. Негизи мамлекет башчы бардык нерсени билип, ар бир тармак боюнча адис болушу шарт эмес. Андай мүмкүн да эмес да. Мисалы үчүн ошол эле медицина тармагында бир 10 тармак болсо, 10 тармакта бири-бирине келсе, бири-бирин жакшы биле албайт. Бир эле медицина тармакта.
экономика, башка тармактарды айтпаганда. Президент эң негизгиси. Жанагы айткандай, мен жакшы эмес адис болсом дагы бул тармакта, бирок мен жакшы уюштуруучумун. Күчтүү менеджер болуш керек. Жакшы менеджермин деп ошондой болуш керек да. Ошол тармактын адисин таап, алып келип коюу, ушул мамлекет башчы эң негизги мындай милдети да. Ар бир нерсеге өзүнүн жакшы адиси келгенден кийин бир эле адистүүлүгү боюнча эмес, анын жашоолуктагы тажрыйбасы болуш керек. Адамдар менен сүйлөшүү. Албетте, ар бир тармак өзүнчө өнүгөт. Ушул тармак бардык президенттер үчүн түйшүктүү болгондо мен түшүндүрүп кеттим го. Себеби кадрлар өсө бербейт да. Сразу эле заматта эле чыгып калбайт. Мүмкүнчүлүк берилбейт бизде, иштей албайт деп эле жумуштан алып салабыз. Кадр жакка биз жакшылап көңүл бурушубуз керек деп ойлойм. Жакшы, тамагыбыз да бышкана калды. Эми бир жыйынтыктоочу суроо. Биз негизи сөз эркиндиги дейбиз да, Кыргызстан сөз эркиндиги дейбиз, бирок ошол кээде чындыкты айтканда да бар, сиз баса белгиледиңиз. Кээде медалдын аркы тарабы бар. Калпты дагы чынга айландырган. Ошентип чындыкты айткандарды азыр аялы улуусуна, күчүнө карабай камап атат да. Буга адашкан саясатчы катары кандай жооп берет элеңиз? Ошол туурабы саясатын жүргүзүшү, алардын камалышы? Юрист катары мыйзам чегинде деп биз айтабыз да. Юрист катары. Кene мыйзамдын үстөмдүүлүгү барыс мыйзамга баш ийет. Бирок биз өзгөчөлүгүбүз бар да. Жанагы аялдарга болгон мамилебиз өзүбүздүн. Анан ошол эле учурда жалпы жаштарга болгон мамилебиз. Эми кээ бирлер билип жасайт, кээ бирлер билбей жасайт, кээ бирлер ар кандай бир себептер менен жасайт, өзүнүн себеби бар. Бирок ошого бир туура мамиле жасап, эгер жазасы болсо, эгер ошону түшүнгөн болсо, аларды албетте биз кечиришибиз керек. Анткени айкөлдүүлүк биздин элибиздин мүнөзүндө бар да. Жата калса жанакы Манас атабыздын 7 осуятынын бири бул айкөлдүк да. Айкөлдүк болсок, анан туура бир мамиле жасасак, ар биринин түшүнүү менен. Менимче ынтымакка келет баардык нерсе. Ынтымак болгон жерде ийгилик болот албетте. Эми Талант Мамытов айымдар деп калды, айымдарга кандай мамиле жасайт экен? Кандай мамиле жасайсыз? Негизи мен карындаштарыңыз бар, кыздарыңыз бар. Деги аял затына болгон мамиле. Негизи аял заты, биз баардыгыбыз аял заты деген бул ким? Бул апабыз. Бул эжебиз, карындашыбыз, бул жубайыбыз. Алар жок, жашоо жок. Демек, биринчи кезекте болгон күч аракетибизди, сыйыбызды ошолорго көрсөтүш керек. Мен колуман келишинче сыйлайм. Өзүбүздүн тууган уруктардын ичинде аял затын, апамы, эжелерими, карындаштарымы, жубайымы, бирок ошол эле учурда жалпы аял затын. Өзүмдүн табиятыман бир аз болушчагыракмын да. Мындай алсыздарга көп болушам да. Жүрөгүңүз ооруй береби? Жабыркап аткандарга да болушуп кетем, негедир. Ушундай жагым бар. Бирок негизи аял заты деген бул Кыргызда дайым сыйлап келген кыздын кыр чаты жолу деп. Биз шуну эч качан унутпашыбыз керек. Ошол үчүн болсо тамак жейле. Эмесе тамак бышты. Достор, биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Азыр тамакты даамдап көрүш үчүн иреттеп жакшы кылып салып алып, бул да өзүнчө бир чоң искусство. Талант мырза өзгөчө буну кооздоп сиздерге көрсөткөнү турат. Ушундай даамдуу тамакты Саратанда, эшикте, ысыкта жесеңиздер абдан даамдуу. Ошол эле учурда ден соолукка пайдалуу, үчүнчүдөн өтө бат жасалат экен. Жалкон тамак экен, Талант мырза. Саласың, унутасың да. Саласың, анан унутасың. Бир саат ачканда бир убакыттан кийин чыгарасың. Эми бул жерде мындай кооздоп салып коюш эле калды. Негизи ошого киришсек, кана келиңиздер. Бул менен башта. Назира, мына тамак даяр болду.
казандан рети менен чыгардык. Эми бунун үстүнө кайрадан мындай тизебиз да. Беш бармактын үстүнө жана устакан салгандай экен да. Ошондой болуп атат. Мындай азыр эттерди тизип. Бул тамакты негизи акыркы жолу качан жасадыңыз эле, Талант мырза? Бул тамакты ушул жылы 8 мартта үй бүлөмө жасап бергем. Демек бир салт экен да. Аялдардын эл аралык күнүндө кыздарыңызга, жубайыңыздын бир көңүлүн көтөрүү, ал күн ашканага кирбей турбайбы? Ооба, бир күн ошо 8 март күнү биз балдарын биригип алып, чогуу аялдарга белек беребиз. Тамак бышырып беребиз. Ал күнү аялдар кухняга киришпейт. Биз баардык нерсени өзүбүз жасайбыз да. Анан уулдары менен биригип алып, анан ушинтип ушул тамакты жасайбыз. Бири тартылып жатканда эмнелерди сездиңиз? Өзүңүздү мындай эркин эле сездиңизби? Тамак жасап сүйлөө, бул сиздин алгачкы бир интервьюңуз болсо керек, Оор болду же жеңил эле мындай тамак жасап? Бирок татаал экен. Бул процесстен бул процесске. Жанагы дайым жасап жүрсөң, тамак жасап жүрсөң, кол иштей берет. Башкача болсун, бул жер внимание башка жакка көңүл кетет экен. Так, этти тездик. Анан чеснокты койдук. Мол койдук. Анан эми мол жашыл пиязды алып туруп, буну кайра унутуп калып атпайбызбы? Себелип коебуз. Азыр бир аз себелип коебуз. Жакшы. Караңыздарчы мынакей. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген ушул. Дагы бир өнөрүңүз бар экен. Дым даманы катыра жасайт экенсиз. Даамы кандай экен? Сиз көз чогуу даамдап көрүп келели. Келиңиз, биз өзүңүз алып. Siz görüp aytпайсызбы? Çok rahmat. Kes çok öyle alalım. Hazır Çınında aytayım mı? Okumuş bolup tur. Et de jumuşak pişip tur aябай. 1 saatка жетпеген. 1 saat. 1 saatка жетпеген убакта ушундай даамдуу, ара ден соолукка пайдалуу тамак жасалды. Кандай болуптур өзүңүзгө? Даамы кандай? Видеогудайбы? Замандаштар чында эле абдан даамдуу тамак болуптур. Аябай сонун. Азыр мынакей чайды коюп койдук, чай кайнап атат. Талант мырза менен отуруп чайлашып, дагы сөздөрдү сүйлөшөбүз. Кудай буйрса, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Учурдан пайдаланып, Талант мырзага чоң рахматыбызды айтабыз. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү берген маегибиз абдан кызыктуу, ары маанилүү болду. Бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөргө, биздин катталуучуларга, өзүңүздүн абоненттиңиздерге дейби, саясат тилинде айтканда, бир калоо тилек айтсаңыз, эфирибизди жыйынтап, бир жакшы кыргызча отуруп чай ичели. Рахмат. Рахмат Назира. Эми биринчи кезекте студияңыздарга чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул жерде көптөгөн инсандар келип, ушундай тамак жасашып, баарлашып кеткен. Биз дагы бүгүн келип, колдон келишинче аракет жасап, тамак жасаган аракет жасадык. Эми кандай болду? Жеп көргөндөн кийин толугу абдан даамдуу болуптур. Баа бересиздер. Кандай болбосун, ар бир адам колдон келишинче жакшы тамак жасап, жакшы тамак жеп жашаганы аракет кылыш керек. Жалпы элибизге, журтубузга биринчи кезекте амандык каалайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун, элибиз өнүп өссүн. Дайым жакшылыктарда, ийгиликтерде бирге бололу. Студияңыздарга көп адамдар, коноктор келип турсун. Ишиңерге ийгилик каалайм, силерге дагы. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Замандаштар, Кудай буйрса, силер бул интервьюну көргөндөн кийин сөз түрдө комментарий бөлүмүнө өзүңүздөрдүн жакшы пикириңиздерди калтырып өтүңүздөр. Каналга катталыңыздар. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет дейт. Бул видеонун астына менимче бардыгы жакшы комментарийлер болот. Аты жөн Назира Бердигулова. Кудай буйрса, экран аркылуу жолугушабыз. Рахмат.